Алтын балалыкты разбор кылабыз нотасын. Бул знак реприза. Бул жактан бир чыгарма ноталар кетет, анан бул келип калса, кайра ошол бул жазылгандан баштап кайра дагы бир жолу кайталап келип ойнойбуз. Бул реприза кайталоо. Бул жакта реприза турат, ойнойсуз. Анан мону 3 жолу ойнойсуз дедим. Кайра маяка келгенде дагы бир жолу эки ушунду 3 жолу ойнойсуз. Андан кийин бул жакка келгенден кийин кайра могул жактан баштап ойнойсуз. Кайра муну 3 жолу, анан мындай келесиз, ойнойсуз. Бул жакта ре менен фаны басабыз. Бул жакта реприза турат. Amo ре менен фаны 10 жолу ойнойбуз. Ылдый өйдө санайбыз 1, 2, 3, 4, 5 деп 10го чейин ойнойбуз дагы. Бул ноталар кетет. Андан кийин болсо бул нотаны 10 жолу ойнойбуз ылдый өйдөдөн. Бул жакка келгенде реприза турат. Эмне кылабыз? Кайра могул жакка барабыз. Ошол жактан кайра экинчи жолу кайталайбыз. Андан кийин муну ойногондон кийин бул жакта да реприза бар, мынакей. Бияка келгенде кайра бияктан баштап кайталайбыз. Ушуну ойнойбуз. Эми могу нота плюс деп турат. Мисалы үчүн любой нота болуп мындай болот да, бул лига деп коебуз. Плюс болсо, анда бул биринчи нотаны ойнойбуз дагы. Ушу нотаны ойноп туруп тартып алабыз. Ойногондон кийин аны тартабыз. Ойноп атып тартпайбыз. Муну шилтеп ойнойбуз. Анан сол колубузду кайсы нота болсо тартабыз. Ошондо ушул нота өзү эле ойнолуп калат. Муну ойнобойбуз да. Ошон үчүн бул эле нотага шилтем жазылган. Мен ушуну азыр ойноп видео урокто көрсөтүп